Мен аларды көргім келет. Алар да мени көргүз келет. Айтат, чоң ата, качан келесиз дейт. Атабеков айыл өкмөтүнүн Өзбекстан менен чектеш аймагына жашаган 71 жаштагы Абдуганы Юлдашевдин 2 уулу кошуна мамлекетте жашайт. Ал балдарын жана неберелерин көрүү үчүн өткөрмө бекетке жакын жашаганы менен жарым сааттык жолду 2 саатта басып өтөрүн айтат. Мени 2 балам могу Ханабатта жашайт. Могу жерде границанын жанында. Бирок көрө албайм. Мен тияка барып, андай кылып келишим керек. Буяк менен айланып достукка барып отмечаться кылып келгүнчө 110-120 километр жүрүш керек. Эми о жерден биз 55 километр менен Ошко жеткенбиз. Сузак району Өзбекстан Республикасы менен 60 чакырымдан ашык аралыкта чектешет. Тургундар тарабынан жабылып турган өткөрмө бекет ачылса жакшы болмок деген кайрылуулар көп айтыла баштады. Tamoydan açılsa yaxşı bo'ladi ellarga. Odamlar meta tirikchilik qiladi. Qo'yni qo'shlar o'tgani va O'zbekistonga kirsangiz xudo andalaba opa-singillar o'tib kelishadi, yaxshi-da. Bizden elden ekonomikası көтөрүлөт биринчиси. Экинчиси бул жерде бир канча жумушсуз адамдар бул жерде жумуштуу болот. Биздин бул жерде иштебей калган дүкөндөр иштейт, магазиндер иштейт, столовойлор иштейт. Мына жерде көрүп турасыңар, иштебей бузулуп кеткен зданиялар кайрадан курулат. Айыл өкмөттүн башчысы чек ара бекетин кайрадан ишке киргизүү мамлекеттик деңгээлдеги маселе экендигин айтат. Негизи өзү мамлекет үчүн жакшы болот деп ойлойбуз. Анан эми бул чоң бир мамлекеттик деңгээлде чечилип ачыла турган болгондугуна байланыштуу эми биз колубуздан келишинче ушул жогору жактарга кайрылып атабыз. Эми ушул бир эле максатыбыз, тилегибиз ачылып калсын деп ниеттенебиз. Ушул азыркы президентибизден да суранып кетебиз. Ушул биздин границабыз ачылып калса, ушул жердеги элдердин бир чоң көйгөйү чечилип калмакта, жеңил болмок элдерге. Жакында эле президент Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, анда чек арага байланыштуу маселелер талкууланган. Мындан улам Атабеков айыл өкмөтүнүн тургундарында чек ара бекетине болгон көйгөй чечилүүсүнө үмүт пайда болуптур. Садыр Нуркожоевич менен чек ара маселесин так сүйлөшүп макулдаштык. Ким, качан, эмне кыла турганын жана мөөнөтүн тактап алдык. Когда будут делать? Мы даже срока определились. Белгилей кетсек, Бегават өткөрмө пункту 2009 жылдан тарта жабылып калган. Жалпысынан Өзбекстан менен Кыргызстан мамлекеттеринин ортосунда 15 чек ара бекети бар. Анын 11-и автоунаа жолу болсо, 4-өө темир жол болуп саналат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.